Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекеттик салык кызматкерлеринин көзөмөлү астында күйүүчү майлоочу материалдарды Кыргыз Республикасынын аймагына милдеттүү салык төлөмдөрүн төлөөбөстөн ташып келүү жана сатуу боюнча коррупциялык схеманы аныкталды. Такталгандай, мамлекеттик салык кызматынын ИАЭПтеги сооданын алкагында эсепке алынбаган товарлар менен иштөө башкармалыгынын башчысы, ошондой эле Ош жана Жалал Абад облустары боюнча эсепке алынбаган товарлар жана товарларга байкоо жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы жеке баюу максатында узак убакыт бою кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, республиканын аймагына күйүүчү майлоочу материалдарды мыйзамсыз ташып келүүчү жана сатуучу айрым ишкерлик субъекттерге өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качууга көмөктөшкөн. Ошентип, республиканын түндүк облустарынан түштүк облустарына товарлардын ички өтүү шылтоосу менен жеке фирмалар салык органдарында эсепке алынбаган күйүүчү майлоочу майларды сатуу менен алектенишкен. Ошол эле учурда аларга мамлекеттик салык кызматынын Сосновка жана Каракөл көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу тоскоолдуксуз өтүү камсыздалган. Бул коррупциялык схема колдоо көрсөткөндүгү үчүн мамлекеттик салык кызматынын аталган кызматкерлери күйүүчү майлоочу майдын ар бир литри үчүн 1 сомдон акча каражатын алып турушканы аныкталган. Ошондой эле мамлекеттик салык кызматынын Памфилов районундагы башкармалыктын өзгөчө режим бөлүмүнүн башчысы жана Чүй облусунун мамлекеттик салык кызматынын Жайыл району боюнча башкармалыктын салык текшерүү бөлүмүнүн улук инспектору жасалма жөнөтүү документтерин жасашып, атап айтканда жасалма электрондук товар транспорттук баракчаларга штамптарды чаптап, түштүк аймактарга күйүүчү майлоочу майларды жөнөтүү жана сатуу үчүн атайын пломбаларды тапшырышкан. Бул кызмат көрсөткөндөрү үчүн мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери ар биринен 5000 сомдон алганы аныкталган. Учурда бул коррупциялык схемага тиешеси бар башка мамлекеттик кызматкерлерди аныктоого багытталган тергөө амалдары жүрүп жатат. Ошондой эле мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу максатында күйүүчү майлоочу материалдарды мыйзамсыз алып келген, сактаган жана контрабандалык жол менен ташып келген фирмаларга салыктык текшерүүлөр жүргүзүлүүдө. На территорию автозаправки заезжает. Заезжает улица Исхак Разакова, 2Г, НПЗ. Ноқат району. Томодзулпы файла. Следователь следственного дела, Главное управление ГКМ по Белгородской области. Машинка бар болчу.